Эми ушул жерде эки сахабанын чоң эмгеги бар. Дайым айтып келебиз, дагы айтабыз. Биринчиси Хамза деген сахаба. Хамза ким эле? Хамза радияллаху ан ким эле? Хамза бул пайгамбарыбыздын абасы эле, атасынын бир тууганы эле. Хамза исламды кабыл алган мезгилде радияллаху ан, Аллах андан разы болсун деген сахаба жүрөккө ыйман орногондон кийин кафирлар ушунчалык эмне болду, силкинди дейт. Хамза кабыл алдыбы? Ошол чөлдө арыстан уулаган, ошол Хамза кабыл алдыбы деп ушунчалык коркуу пайда болгон экен кафирларга. Пайгамбарыбыз Хамза радияллаху анху ушунчалык сүйгөн экен. Bir taraftan atasının bir tuğanı bolgan bolsa, avası bolgan bolsa, ikinci taraftan süt bir tuğanı bolgan eken. Oşol emgen, oşol emneni bul dağı emgen eken. Oşol süt enesi bir bolgan eken. Bunda açıkta bir taraftan bir tuğanı bolgan eken, ikinci taraftan avası bolgan eken. Uşunçal jaş görgөн eken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşol günü deyt. 70 sahabanın üy bilesi uşunday köz jaşı tökkөндө Hazreti Hamza'nı karap durup ne kılgan eken. Барын чогултуп туруп Хамзанын өткөнүгө көз жаш төккүлө деп анам не кылга буйрук берген экен. Карасаңыздар, Хамзанын өткөнүгө пайгамбар ушунчалык ыйлаган экен. Анда көз жаш төккөн эмес экен башка мезгилде. Hazreti Хамза пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям ошондой эле исламдын ордун ичинде ушунчалык орду жогору сахаба болгон экен. Анын жанында дагы бир сахаба бар. Ал сахабанын аты Мусаб бин Умайр, Меккелик. Мындайча айтканда Меккедеги эң бай үй бүлөнүн баласы дейт. Мусаб деген сахаба Меккедеги эң бай үй бүлөнүн баласы. Ушунчалык бир тараптан байлыгы болгон болсо, бир тараптан анын келбети экинчи бир ага жакын мындай сулуулугу менен төп келишкен бир экинчи бир жаш жигит жок эле дейт. Ал кийген кийим бир чечкен болсо, кирдеп чечкен болсо, кайрадан кийбей турганчалык ушунчалык бай үй бүлө болгон экен. Мына ошол Мусабтын сүртүнгөн баягы мистер бар го, жыттуу мистер дейт. Ал чөйрөдө жок болгон дейт. Ушунчалык өзүн алып жүрүшү, мунун келбети, мунун адамгерчилиги экинчи бир адам буга тең келе турган бир адам жок эле дейт. Ушунчалык өзгөчө бир сахаба болгон дейт. Бул Мусаб бин Умердин келбети пайгамбарыбызга да окшошуп кеткен экен. Качан пайгамбарыбызды көргөндөн кийин, пайгамбарыбызды тааныгандан кийин, анан баягы дүйнө деген, байлык деген буга кызыксыз болуп калды дейт. Колун сырты менен сүрүп койду дейт. Мусаб дейт. Көчөдө өтүп бараткан мезгилде Меккенин кыздары Мусаб бир карап койсо экен деп, колундагы баягы платочкасы менен монтип булгап турат эле дейт. Мусабтын бир карап коюшуна ушунчалык куштар болгон, аяндар болгон дейт. Мусаб бул үчүн дүйнө кызыксыз болуп калды дейт. Анткени пайгамбарыбызды тааныды дейт. Пайгамбар сүйүүсүнө жетти дейт. Артык дүйнө кызыксыз болуп калды дейт. Мусабтын апасы, бир туугандары Мусабка эмне кылган, эскертип берген. Эгерде сен бул динди таштабай турган болсоң, могу байлыктан, моундой шарттардан баарыны кесип салабыз дейт. Жада калса Меккенин ысыгы ушунчалык куйкалаган ысык болгон экен. Чөл ошол ысык жерден мындайча айтканда күн астында отуруп алам деп эскертүүлөрдү берген дейт. Мусаб ал нерселерге көңүл бурган жок дейт. Мусаб пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошондо улуу сахабалар бар дейт. Абу Бакр Сиддик, Омар ибн Хаттаб, Осман ибн Аффан, Азирети Али деген улуу сахабалардын ичинен Мусаб бин Умерди тандады дейт. Тандап туруп Меккеден Мадинага биринчи мугалим кылып динди жеткирүү үчүн Мусаб бин Умер жөнөттү дейт. Анткени пайгамбарыбыз ушундай көрөгөч эле дейт. Кимди жөнөткөн болсо, каяка жөнөткөн болсо, адамын тандап туруп анан жөнөтчү экен. Мусаб бин Умер келди дейт. Мадинага келди дейт. Мадинада эки коом бар эле дейт. Эки уруу бар эле дейт. Бири-бири менен касташкан, 100 жылдап бири-бири менен касташып, согушкан. Мындайча айтканда, болор нерсеге кылычын суруп чыгып, бири-биринин жанын кан төккөн эки уруу бар эле дейт. Аус жана Хазрач дейт. Мына ошол эки ушунчалык өжөр, ушунчалык кас душман болгон эки урууну ыйманга чакырыш керек эле дейт. Мусаб бин Умер ошентип мусулмандарга, мындайча айтканда, мусулмандардын санын көбөйтө баштады дейт. Ошондо бир уруунун башчысы келип, ушул Мадинага бир адам келиптир. Бир жаңы динди алып келиптир. Биздин ата бабаларыбыздын динин буруп, булгалап, мындайча айтканда азгырып атыптыр. Мен ошону өлтүрүп келбесем болбойт деп, кылычыны курчанып туруп анан жөнөйт дейт. Мусаб бин Умер бир 5-6 сахаба менен ыйман акыйкаттарды сүйлөшүп отурган мезгилде баягы кирип келет дейт. Мусаб бин Умер түшүндү дейт. Ким келген түшүндү дейт. Бир уруун башчысы келген билет дейт. Анан дароо баягыга каршылык көрсөттү дейт. Мусаб бин Умер
мындай деп каршылык көрсөттү. Кээ бир тарых алымдары жазат. Баягы сахаба карылып туруп айтат экен. Мен сага дейт экен. Ошол Аллахтан келген, пайгамбарга келген акыйкатты айтайын дейт экен. Эгерде сага жакпаган болсо, башымды коюп берейин, алып сал бул башты дейт экен. Карасаңыздар, Мусаб бин Умейр ошол акыйкат үчүн, балким исламдын алгачкы мезгилде бир канча аят сүрөлөр түшкөн. Мына ошол билген нерсеси менен келип туруп башын коюп атат дейт. Башымды коюп берейин, эгерде жакпаса башымды алып сал деп ошентип ыйман жолдо башын койгон дейт. Анан баягы кылычы менен келген зат кайтканда ыйман менен кайтып атат дейт. Мусаб бин Умейр кирбеген үй калган эмес экен. Мадинада кирбеген үй калган эмес экен. Bir жылдан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ажылык мезгилде 60тан ашык сахабаны алып барат экен. Анын бир канчасы аял болгон болсо, көпчүлүгү эркектер болгон. Анан алып барып пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кол бергизип, ыйманга мындайча айтканда кол берип аткан мезгилде Омар ибн Хаттаб айтат экен. Эй Мадиналык бир туугандар деп туруп кайтып кайрылат экен. Силер кимге кол берип атасыңар? Эмнеге кол берип атасыңар билесиңерби? Дегенде Мадинанын мусулмандары, иманга келген мусулмандар, сахабалар эмне дейт? Мындай деп жооп берет экен. Биз бул жолдо жаныбыз менен, ошондой эле малыбыз менен, мал мүлкүбүз менен пайгамбарыбыздын мындайча айтканда буйругуна даяр болуп келип отурабыз. Мына ошонун билгендиктен кол берип атабыз деп 60тан ашык сахабаны Мусаб бин Умейр бир жылдын ичинде алып барып атат дейт. Мына карасаңыздар, Мусаб бин Умейр ушул жерге келгенде пайгамбарыбыз эч кимге чечип берип кийгизбеген ошо үстүндө желегини, эй Мусаб, мына бүгүн сен кийип тургун ушуну деп үстүнө кийгизген дейт Мусаб бин Умейрдин дейт. Мусаб бин Умейр ушунчалык пайгамбарыбызга окшогон бир сахаба болгон экен. Мусаб бин Умейр бир жагынан баягы желекти кармап турган болсо байракты, экинчи тараптан пайгамбарыбыздын келбетине ушунчалык окшоп турган дейт. Анан күн түштөн ооп калган мезгилде бир карасаңыздар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мусаб бин Умейрге эй Мусаб деген мезгилде Мусаб бин Умейр мынтип кайрылат экен. Я Расулулла, мен Мусаб эмесмин, Мусаб эрте менен шейит болду дейт. Периште атайы ошол Мусаб бин Умейрдин урматы үчүн Аллах Таала бир периштени жиберип, Мусаб бин Умейрдин келбетинде келип, анан кечке чейин согушкан дейт. Мусаб бин Умейрдин дейт. Мусаб бин Умейрге жаныбыз курбан болсун. Мусаб бин Умейр дейт. Шейит болгон мезгилде ошол кийимди тандап кийген Мусаб дейт. Шейит болгон мезгилде кепенге кийими жок эле дейт. Башыны жапса бут ачык калат дейт. Бутуну жапса баш ачык калат дейт. Я Расулулла, кийген кийими кепендиге жетпей атат. Эмне кылабыз дегенде аврет жерин жапкыла дейт. Ошол уяттуу жерин жапкылап, башы буту ачыкта калсын дейт. Мусаб бин Умейр ушул жерде, мына ушул жерде жайгашкан. Алла Таалам ошол шейиттердин Алла Таалам жаткан жайын бейиштин берген болсун. Алла Таалам ушу шейиттердин артынан ушулардын урматына биздин да урпактарды Хазирети Хамза сыяктуу, Хазирети Мусаб бин Умейр сыяктуу биздин урпактарды да ошондой илимдүү, билимдүү, элге, жерге кызмат кылган инсандардан кылган болсун. Кудай Таалам элибизге барган мезгилде Кудай Таалам биз дагы акыйкатты акыйкат деп, мындайча айтканда элибизге кызмат кылган, так адилеттүүлүк менен кызмат кылганды биздин урпактарга дагы насип кылган болсун. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи rabbil alamin. Вассалату вассаламу аля ашрафил мурсалин. Сейдина Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин. О жараткан Аллахым, өзүңө чек шүгүрлөр. Ушул жерде пайгамбарыбыз канча жолу келип, пайгамбар салсам өмүрүнүн аягында да келип, ушул шейит болгон, ушул Ухуд шейиттерине келип туруп кабар алып турчу экен. Ошондо айткан экен, мен бир туугандарым сагындым дейт экен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Мен бир туугандарым сагындым дегенде сахабалар, я Расулалла, биз сенин бир туугандарың эмеспизби? Я Расулалла дегенде, жок, силер менин жоро жолдошторумсуңар. Менин бир туугандарым кыяматта келет дейт экен, кыяматка жакын келет дейт экен. Мен аларды көргөн эмесмин, алар мени көргөн жок дейт. Алар мени көрбөстөн мага ыйман келтиришет дейт. Мен ошол бир туугандарым сагындым дейт. Аллахым, я Раббим, ошо пайгамбарыбыздын айткан бир туугандар биз бололу, я Раббим. Кыямат күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам булар келген, булар бизге келип зиярат кылган, булар бизден кабар алган, ошондо ыйык жерлерге келип ибадат кылып кетишкен деп бизди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, булар менин үммөтүм десин. Я Расулалла деп биз дагы, биз сени зиярат кылдык, биз сенен кабар алдык, биз сенин үммөтүңбүз деп пайгамбарыбыздын хузуруна барганды бизге насип кылган болсун.
Peygamberin huzuruna bargan mezgilde Kuday talam cüzüz cer karatıp koyup olsun ya Rabbim. Biz günökör pendengiz ya Rabbim. Allah'ım günöbüz menen keldik, bizni günölerimizi keçirgin. Allah'ım elibizge jurtubuzga kaytkan mezgilde günölerden arılıp ketkenini nasip kılgın ya Rabbim. Elibizge jurtubuzga tınçlık bergin, amançılık bergin, tokçuluk bergin, ıntımak bergin. Kudayım özüň berekеңdi jadırgın ya Rabbim. Allah'ım merimini jadırgın ya Rabbim. Köpten beri kar jok. Köpten beri Allah'ım özüňiň merimini jagan jok. Allah'ım merimini jadırgın ya Rabbim. Allah'ım elimizi, jurtubuzdu en aldınkı, mıktı, ülgülü mamleketlerden kılgın. Elden, jurttan kılgın ya Rabbim. Jaratkan Allah'ım bizdi kıyamatda dagın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e koşuna kılgın ya Rabbim. Allah'ım bul dünyadan sapar tartkan mezgilde Allah'ım özüңdün Allah'ım uşul iman menen Kur'an'a hizmet kılıp, dinge hizmet kılıp, la ilahe illallah Muhammed Resulullah degen oşo tavhidge hizmet kılıp ötüştü bizge nasip kılgın. Allah'ım özüň huzuruna aşhadu en la ilahe illallah ve aşhadu anna Muhammeden abduhu ve rasuluhu degen şahadat küvelik kelime menen özüňdün huzuruna bargandy bizge nasip kılgın ya Rabbim. Allah'ım bul dünyadan sapar tartkan mezgilde özüňdün bardyk farzlaryny toluk atkargan, günölerden tıyılgan pende olup taza ketişti. Oşonda ile elden jurttan karızı jok taza ketişti barыбызга nasip kılgın ya Rabbim. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabannar. Velhamdülillahi rabbil alamin. Birahmetike ya erhamer rahimin.